сурагандай чоң ири коррупциялык иш боюнча айыпталуучу катары өтүп аткан кызматкерлериңиздин бири, атын деле айтып кетейин, Акунбеков Арабидин деген Кара Суу райондук ички иштер бөлүмүнө жетекчи болуп дайындалып атат. Ал азыр деле ошол иш боюнча айыпталуучу катары өтүп атат. Чоң түштүктөгү чоң робудуну башкарып аткандан кийин айыпталуучу катары өтүп атканда жок дегенде ушул соттук процесстин убагында убактылуу кызматтан четтетилип турса болот эле. Биз бул боюнча министрликке жазганбыз, бул жактан отуруп жооп келип атат. Алар биринчи соттон акталыптыр деп. Бирок соттон акталган эмес, азыр экинчи ирет Ош областтык сотунда каралып атат бул иш. Адам баласы эч качан коркпош керек, өзүнүн көз карашы болуш керек. Анын аты жөнү атагандан да сизге чоң рахмат. Кара Суу районунун жетекчиси боюнча берген маалыматыңызга рахмат. Мен аны өз көзөмөлү алам азырчы. Чын эле айтайын, сот жүрүп аткандыктан ар кандай комментарий бериш мен үчүн кыйын экен. Бирок кийинки алган маалыматтарга боюнча мен өзүм көзөмөл алып текшерип, сизге өзүнчө жооп берейин. Макул? Рахмат.